Саламатсыздарбы, урматтуу Европа сырлары каналынын катталуучулары, кайрадан биздин каналга кош келиңиз. Бүгүнкү чыгарылышты өзгөчө чыгарылыш деп айтсам жаңылышпайм, анткени бүгүн сиздер менен жакыныраак таанышкым келди. Ушул чыгарылышта өзүм тууралуу айтып берейин, ошондой эле ушул канал тууралуу дагы кыскача маалымат айтып бергим келди. Биринчи ушул Европа сырлары канал тууралуу айтып берсем, эмне үчүн жаралган? Анткени кыргыз тилинде маалымат жок. Ошондуктан ушул нерсени оңдойлуу, ушул нерсе өзгөрсүн деп кыргыз тилинде дагы маалымат чыгарууну туура көрдүк. Башка тилдерде англис тили болобу, орус тили болобу, ошондой эле азыр мына Польшада жашап атабыз, поляк тилинде болобу, каалаган темаңды интернетке жазсаң, каалаган сурооңду интернетке жазсаң, дароо жооп чыгып берет. Ал эми кыргыз тилинде андай эмес, кыргыз тилинде маалымат жок. Ошондуктан кыргыз тили өнүксүн, кыргыздар деле маалыматка бай болсун деп ушул каналды жаратканбыз. Экинчи себеп болсо бул Европага келем деген кыргыздарга чоң жардам болсун. Европага келерден мурун Европа тууралуу жакыныраак билсин. Анткени тилинде Европа тууралуу айтып берген адамдар аз, айрыкча ушул мыйзамдарын айтып берип, жашоонун артыкчылыктарын, кемчиликтерин айтып берген адамдар жокко эсе. Ошондуктан дагы бул көп адамдарга пайда алып келет деп биз ишенебиз. Дагы бир себеп бул болсо, ошол ар бир Европага келип жаткан адамдар ушул канал аркылуу бири-бирине жардам берип, ошол каналдардын алдында ар бири суроо жазат, кайра бири-бирине жооп берсе болот. Ортодо бир жамаат жаралсын деген дагы ойлор болгон. Ошондуктан баарыбыз, мен дайыма видеолордон айткандай, баарыбыз чогулуп Европанын сырларын чогуу ачабыз. Ошондой эле сиздерге пайда алып келүү менен бирге өзүбүзгө дагы абдан чоң пайда алып келет. Анткени сиздерге жардам берип жатып, биз өзүбүзгө дагы жардам беребиз. Кандай жардам десеңиз, бул болсо биз видео жаратып жатып, ушундай контент жаратып жатып, көп нерсени, жаңы нерселерди үйрөнөбүз. Ал эми биз жолдошум экөөбүз жаңы нерсе үйрөнгөндү абдан жакшы көрөбүз. Мисалы, ушул YouTube канал жаратып, видеолор тартып баштагандан бери видео тартканды үйрөндүк, ошондой эле монтаж кылганды үйрөндүк, дагы башка дагы көп нерселерди үйрөнүп жатабыз. Эң башкысы мен үчүн жаккан жери бул Польша тууралуу болобу, же Европанын башка мамлекеттери тууралуу болобу, көп маалыматтарды окуп, кайра ошол маалыматтарды сиздерге айтып берген мен үчүн абдан жагымдуу. Достор, канал тууралуу айтып бердим. Эми өзүм тууралуу кыскача айтып берейин. Мен Польшада эмне кылып жүрөм жана качан келгем. Биринчи жолу мен Польшага 2015-жылы келгем. Ал учурда стипендиальная программа для молодых ученых деп коет. Ошол программа менен келгем. Азыр деле ошол программа бар. Эгерде ушул программалар, стипендиялык программалар жана ошондой эле бекер окуунун жолдору сизге кызык болсо, жазсаңыз дагы көбүрөөк маалымат чыгарып берип турам. Анткени мен бир канча видеолорду чыгардым билим тууралуу, бирок каалоочулар, көрүүчүлөр аз болгондуктан мүмкүн адамдарга кызык эмеспи, билим алган кызык эмеспи деп бул темада видеолорду азыраак чыгарып баштадым. Эгерде жок, тескерисинче кызыктуу деп айтсаңыз, анда дагы көбүрөөк чыгарып бергенге аракет жасайм. Ошол стипендиялык программа менен бир жыл келип окудум, стипендия алып, ошол Польшанын эң жакшы жогорку окуу жайларынын биринде билим алып, андан кийин тилекке каршы бир жыл бат эле өтөт экен. Бир жыл бүтүп калгандан кийин үйгө кетсеңер болот деди, же болбосо эгерде окууну улантсаңар, анда өз алдынча улантасыңар, биз стипендия төлөп бере албайбыз деди. Ошондуктан мен өз алдынча окууну чечтим. Анткени мен кичинекейимден эле абдан каалачумун башка чет жакка барып окууну, чет өлкөдө окуу мен үчүн өзгөчө көрүнчү. Анткени мен жөнөкөй үй бүлөдөн болгондуктан, ошол мен мектепте окуп жүргөн учурда менин айланамдан, менин чөйрөмдөн эч ким башка чет өлкөгө барып окуду, билим алып келди деген эч ким жок болчу. Ошондуктан чет өлкөдө окуган мен үчүн абдан жетпеген нерсе болуп сезиле берчү. Азыр андай эмес, азыр чет өлкөгө келип окугандар көбөйдү, абдан дүйнө жүзүндө көп жерлерине барып окуп атышат. Анан ошондуктан дагы жолдору көбөйдү, жеңилирээк боло баштады. Ошондуктан азыркы жаштарга абдан чоң соно мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол стипендиялык программаны бүткөндөн кийин жолдошум экөөбүз окуу үчүн кайра акча чогулталы, контракт акча чогулталы деп иштедик. Бир жыл деп акча чогултуп, анан магистратурага тапшырдык. Тапшырган мен үчүн жеңил болду, анткени мен бакалавриатты кызыл диплом менен бүткөм, жакшы окуп бүткөм, жалаң 5 менен. Ошондуктан эч кандай экзамен жок эле өтүп кеттим. Магистратурада окуп жүргөндө албетте көптөгөн кыйынчылыктар болду. Биринчиден мен өзүм абдан катуу ооруп калдым.
чет өлкөдө ооруп калганда жаныңда бир тууганың жок, ата энең жок, абдан кыйналасың. Ошондой эле ооругандан кийин балалуу болдук. Экинчи курс, магистратуранын экинчи курсунда окуп жүргөндө балалуу болуп, баламды көтөрүп алып диплом жаздык. Ошондой эле көптөгөн экзамендер тапшырдык. Ошондуктан абдан оор күндөр өттү. Бирок канчалык оор болбосун, адам аракет кылса баары болот экен. Мен мындай күндөрдө болгон. Балам менен окууга барып, баламды кармап турчу, мен экзамен тапшырып чыгып алайын деген күндөр да болгон. Мен ошондуктан ар дайым айтып келем да, бир гана бул адамдын каалоосунан, эгерде адам өзү кааласа, баары болот. Бир гана адам чындап катуу каалаш керек. Катуу кааласа бүт нерсени кылса болот. Жок, мен колуман келбейт, ал бай, акчасы бар да ошон үчүн окуп жүрөт, же мындай болуп жүрөт деген нерселерге ишене бербеш керек. Чоң гана өзүң аракет кылып, тил үйрөнүп, аракет кылсаң баары болот. Мен эмне үчүн бул нерсени айтып жатам, мен кыйналдым, мындай болду, тигиндей болду деп. Эч нерсе жеңил жол менен келбейт. Эгерде аракет кылса, сенде да болот. Жөн гана ушул мен өзүм өткөн жолдорду айтып, мүмкүн азыр чет өлкөгө окуйм деп, бирок менин таанышым жок, менин акчам жок деп колун түшүрүп, өзүнө ишенбеген жаштарга, адамдарга мотивация болсун деп айтып жатам ушул нерселерди. Сиздер дагы аракет кылсаңыздар, баары болот. Ошол магистратурада мен ошол оорубайымбы, бала менен болбоймбу, өзүмдү жакшы студент катары көргөзүп, активдүү студент катары көргөзгөндүктөн стипендия алганга жетиштим, бир программадан утуп. Ошондой эле научный руководитель мени жакшы студент, өзүмдү жакшы көргөзгөнүм үчүн байкап, докторантурага чакырды. Анан албетте мен макул болуп, ошол докторантурага тапшыргам. Докторантурада азыр болсо мына 3-чү курста окуйм. Ошондой эле бекер окуйм биринчиден, экинчиден стипендия алып окуйм. Үчүнчүдөн кайсы башка бир шаарларга, конференцияга барамбы, башка мамлекеттерге бир стаждарга барамбы, ошол нерсенин баарын университет мага төлөп берет. Өзүмдүн чөнтөгүмөн эч нерсе кетпейт. Ошондуктан бул жагы да абдан чоң жардам, жогорку окуу жайдан студенттерге болгон чоң жардам, ошондой эле чоң колдоо. Албетте ушул нерсенин баары менин жолдошум болбосо келмек эмес, анткени жолдошумдун, ата энемдин колдоосу мен үчүн абдан өзгөчө. Айтып кеттим го, чет өлкөдө жашап атканда жаныңда ата энең жок, бир туугандарың жок деп. Ал эми мен жолдошум эле болду жанымда. Ошо жолдошумдун колдоосу менен, билбейм, мүмкүн бирөө үчүн ийгилик деле болуп саналбайттыр. Польшада докторантурада стипендия алып окуп аткан мүмкүн бирөө үчүн ийгилик болуп эсептелинбейттир, бирок мен үчүн абдан чоң ийгилик. Ошондуктан ушул ийгиликтеримдин баары үчүн жолдошума жана ата энеме ыраазычылык билдиргим келет. Эгерде сиз дагы жөнөкөй үй бүлөдө төрөлүп, ата энеңиз башка чет өлкөгө окууга жөнөткөнгө шарты жок болсо, эч качан менде болбойт, мен андай ал жака бара албайм деп өзүңүздү таштабастан аракет кыла бериш керек, окуй бериш керек, мектепте жакшы окуш керек, жогорку окуу жайда жакшы окуш керек, активдүү студент болуп өзүңдү жакшы жактан көргөзсөң, кайсы жакта болбосун, билимди баары барктайт. Польшада дагы мына мен өзүмдүн билимимди көргөзүп, өзүмдүн умтулуумду көргөзүп, өзүмдүн аракетимди көргөзгөн үчүн мени докторантурага алды, стипендия төлөп берип жатыш. Албетте докторантурада окуган бул жеңил нерсе эмес, абдан чоң жоопкерчилик. Кээде кыйналганда айтып калам, мен андан көрө жөнөкөй эле жумушта иштесем мага жеңилирээк болмок деп. Анткени докторантурада жоопкерчилик абдан чоң, абдан көп иштейсиң, көп аракет кылышың керек болот, көп окушуң керек болот. Ошол нерсенин баарын кылып жатсаң, аракет кылып жатса, мамлекет ошол жогорку окуу жай колдоп берет, чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Аракет кылсаңыздар, Польшага келип жатканда дагы келип алып бир жумушта, мисалы кара жумушта, эгерде азыр айтсам таарынбаңыздар, бирок кара жумушка кирип алып тилдерди үйрөнбөй, башка нерсени үйрөнбөй, жөн эле мага кеч болуп калды деп бир жумушта иштеп жүрө бербестен аракет кылыңыздар, тил үйрөнүңүздөр. Мен ушул каналдан дагы сунуш кылдым, тил үйрөнгүсү келгендер барбы, поляк тилине кызыккандар барбы десем дагы эч ким унчукпайт. Мүмкүн башка жактан үйрөнүп жатасыздар. Тил үйрөнүңүздөр, тил үйрөнгөн абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Окуңуздар, эч качан кеч эмес. Мен эсимде Польшага жаңы келгенде, 2015-жылы жаңы келгенде, поляк тил курсуна барып жатканда, жанымда 70ке чыгып калган канадалык бир айым отурган. Ошол деле үйрөнүп жатты тилди, 70 жаштагы. Анан 30-40ка чыкканда, мен кеч, 25-те чыкканда мага кеч деген бул абдан жаман нерсе. Ошондуктан
канчага чыкпаңыз аракет кыла бериңиз. Эгерде жок мага окуган жакпайт, жогорку жайда окуган жакпайт десе деле тилдерди үйрөнүп өзүңүздүн башка жактарга жол ачсаңыздар болот. Тилдерди үйрөнсөңүздөр ортомчуларга акча төлөбөйсүздөр. Польшада жашап жатканда жашооңуздар жеңилдейт. Ошондуктан тилдерди үйрөнүңүздөр, аракет кылыңыздар. Эгерде Кыргызстанда жүрүп 11 классты бүтүп же бакалавриатты бүтүп магистратурага тапшыргыңыз келип жатса, аракет кылыңыз. Канчалык өзүңүз билимге умтулуп аракет кылсаңыз баары болот. Ошо мен бүгүн өзүм тууралуу айтып берүү менен бирге силерге да мындай мүмкүн азыраак болсо да мотивация берип, өзүңүздөргө ишенүү жаралсын деген видео болсун деп ойлонгом. Албетте өзүң тууралуу айтып берген аябай кыйын болот. Ошондуктан билбейм, сиздерге жактыбы бул видео, жаккан жокпу билбейм, бирок мен сиздерге айтарым, аракет кылсаңыздар баары болот. Чет өлкөдө жашаган негизи жеңил эмес, чет өлкөдө жашаган абдан оор. Сен бир гана өзүңө ишенишиң керек. Мисалы биз жолдошум экөөбүз, кызым үчөөбүз жашагандыктан биз абдан көп нерседен кыйналабыз. Мисалы кызым ооруп калса, мен окуумду таштап коюп кызым менен жүргөнгө туура келет. Же жолдошум жумушун таштап коюп кызым менен жүргөнгө туура келет. Эч кимге барып кызымды карап турчу, кызымды карашып турчу деп эч кимден жардам сурай албайсың. Анткени туугандарың жок, ата-энең жок, баары алыста. Ошон үчүн чет жакка келем десеңиздер, абдан күчтүү болуп, жаңы нерсени үйрөнгөнгө даяр болуп, ошондой эле кыйынчылыктарга чыдаганга даяр болуп анан келсеңиз, баарын жеңесиз. Негизи ошол чет өлкөдө жашаган кыйын, бирок абдан кызыктуу, көп нерсени үйрөнөсүң, башка маданиятты тааныйсың, ошондой эле өзүңдүн билимиңди жогорулатасың. Польшага келем дегендер үчүн дагы бир жолу айтып кете турган нерсе, тилдерди үйрөнүп анан келиңиздер. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуз.